Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен түз эфирде өлкө аймагынан алынган соңку кабарлар менен ала тоо маалымат программасы. Студияда Лунара Мамытова жана Мирлан Маматалиев. Бүгүн программабызда эч ким эч нерсе унутулбайт. 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктарына арналып Бишкекте мемориалдык комплекс курулат. Долбоорго сынак жарыяланды. Кыштын гамын жайда көрөлү. Өлкөнү көгүлтүр от менен камсыздоо аракеттери уланууда. Өлкөнүн кайсыл аймактарына жаңы газ коорлары орнотулат? Бул тууралуу мен Мээрим Бакир кызы айтып берем. Элчилер эл кызматында президент Алмазбек Атамбаев бир катар мамлекеттердин элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Селфимания ооруга айландыбы? Келечектеги дарыгер студенттердин өлүкканадагы кылыктары коомчулуктун катуу сынына кабылды. 1916 жылдагы үркүн шейиттерине дегеле ошол тарыхый окуяга арналып Бишкекте ири мемориалдык комплекс курулат. Учурда долбоорго сынак жарыяланып, анын үстүндө тиешелүү министрликтер иштеп баштады. Белгилей кетсек, үркүндүн 100 жылдыгын өткөрүү боюнча жарлыкка өлкө башчы бир ай мурда кол койгон. Окуяны чагылдырган жай кайсыл жерде орун алат жана эмне үчүн буга чейин улуттук боштондуктун маңызына анчейин көңүл бурулган эмес? Альбина Сулайманова теманы улантат. 1916 жылдагы тарыхый окуянын курмандыктарына таазим кылуу ниети буга чейин эле көтөрүлгөнүн адистер айтат. Алардын растоосунда 1993 жылдары Түштүк Дарбазадагы аймакка эстелик тургузуу үчүн 2,5 гектар бөлүнгөн. Долбоорду иштеп чыгуу 2 жылдык мөөнөт менен коомдук саясий кыймылга тапшырылган. Бирок жумуш аягына чыккан эмес. Учурда кайрадан сынак жарыяланды. Ири комплекс 1 жылда аягына чыгат. Орто сай аталышындагы бул эс алуучу аймактын жалпы аянты 30 гектар. 1916 жылдагы үркүнгө арналып тургузула турган комплекске канча жер сарталары азырынча белгисиз. Бирок бул жердеги кафе, ресторан сыяктуу көңүл ачуучу жайлардын бардыгы алынат. Кафелерде болсо бүт баарын кетириши боюнча тапшырма алдык. Мэрия тарабында тапшырма алды. Булар болсо временный пользование, арендное пользованияга алынган. Бул эстелик как парковый зонанын элементи болот да. Мал архитектурный форма деп коебуз. Ошондуктан ошо парковый зонанын ичинде боло турган эстелик. Ошондуктан биз болсо азыр айтпайбыз 2,5 гектар, 10 гектар депчи. Кыргызстан эгемендүүлүк алганга чейин тарыхчылар менен окумуштуулар 16 жыл тууралуу ачык жаза да айта да алган эмес. Орустар менен кыргыздардын ортосунда жик кетет деген ой менен ошол кездеги кыргыз бийлиги бул темага тыюу салган. Бирок бүгүн биринчи жолу мына Атамбаевдин убагында президент өзү ушул демилгени колуна алып, коомчулукту күтүп отурбастан өзү указ чыгарып, барлык министрликтерди, ведомстволордун баарын тең тапшырма берип, тиешелүү кызматтарды. Мына бүгүн жакшынакай жерди, эң жакшы жерди бөлүп берип атат. Мына азыр деген жаңы чечим даярдалып атат. Ошол чечим чыгып калса, бул могу жерде тар жерде жолдун боюнда болбойт эстелик. Үркүн тууралуу тереңден изилдеп, жаңы монографияларды жазууга 25 жылдан бери кыргыз тарыхчылары мүмкүнчүлүк болбогонун айтат. Мунун себебин алар каражат маселеси менен байланыштырат. Эми 2016 жылы белгиленүүчү 100 жылдыкка карата жаңы китептер жарык көрүп, илимий конференциялар уюштурулат. Себеби демилге мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп жатат. Мунун баары жаңы муунду тарыхты билип, эгемендикти баалай билүүгө чакырат. Эркиндикти баалабаганыбыз үчүн бүгүнкү жаш муундар тарыхты билбейт. Азыр эле мен мына мамлекеттик экзаменди алып отурган жерден келдим. 16-жылы эмне десем ошону билбейт. Анан ошондой жогорку окуу жайды бүтүрүп аткан студенттер 16-жылды билбей отурса, анда калган жогорку окуу жайда окубаган жаштардан эмнени күтүүгө болот? Ошон үчүн бул окуянын ошо маңызын, ошо мезгилдеги ата-бабаларыбыздын каны эмне себептен төгүлгөнүн, эмне себептен эркиндикке умтулуп ушундай күрөшкө чыккандыгын биз терең жеткирмейинче biz бұл 16 жылдың баасын биле албайбыз, эркиндиктин, эгемендиктин бүгүнкү күндөгү кадырына жете албайбыз.
Төңкөрүштүн маңызы кыргыз элинин эркиндикке болгон күрөшүүсүнүн башталышы гана болгонун айгинелейт. Эгемендүүлүк үчүн күрөшүүдө кыргыз эли эч нерседен кайра тартпасын болгон окуялар да далилдейт. Ушул 16-жылкы көтөрүлүшкө чыгыш кыргыздын эркиндикке болгон эрдиги да кырылып калса дагы эрдикке барган. Эгерде ошо 16-жылдагы көтөрүлүшкө чыкпаганда 2010 жылдардын апрелиндеги көтөрүш болушу мүмкүн эмес эле, мүмкүн. 1916 жылы Орус падышачылыгы Борбор Азиянын эркектерин аскерге чакырат. Бирок кыргыздардын басымдуу бөлүгү тапшырманы аткаруудан баш тарткан. Тарыхчылардын айтымында кырдаалга калктын жакыр катмары туш келген. Ушул жана башка социалдык теңсиздиктер араздашууга алып келген. Альбина Сулайманова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. 4 жылдын ичинде көгүлтүр от колдонгондордун саны 2 эсеге жогорулайт. Тагыраак айтканда, Бишкек жана Чүй облустарында. Маселен, Борбордогу 10 жаңы конушка жана Чүйдүн 35 айылына кийинки жылдын күз айларына чейин жаратылыш газы жеткирилет. Учурда газ жеткирүүчү куурлар орнотулуп баштады. Кененирээк Мээрим Бакир кызы баяндайт. Кыргызстандын көгүлтүр отунга карата жылдык керектөөсү 2019 жылы 423 миллион куб метрге жетет. Жаратылыш газынын көлөмүн көбөйтүү үчүн 217 чакырымды түзгөн магистралдык куурлар учурда Чүй облусунун аймактарына жаңыланып орнотулууда. Калкты жеткиликтүү деңгээлде жаратылыш газы менен камсыз кылуу үчүн газ куурлары орнотулуп баштады. Жаратылыш газын жеткирүүчү куурлар 2030 жылга чейин орнотулат. Алгач калк жыш жайгашкан аймактарга жеткирилет. Учурда Бишкек менен Чүй 30% газ менен камсыз болсо, 4 жылдан кийин 70%га чейин жеткирилет. Муну менен Ордо калаада жана Чүй облусунда жаратылыш газын колдонгондордун саны 2 эсеге жогорулайт. Бул үчүн Газпром компаниясы 38 миллиард рубль инвестиция салууда. Иштин жүрүшү менен таанышкан премьер-министр Темир Сариев көгүлтүр оттун ар бир үйгө жеткирилүүсү 3 багытта жүргүзүлөөрүн билдирди. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагы газды коңшу Өзбекстандан алат. Адистердин айтымында бул убактылуу гана. 2025 жылга чейин эсептелген долбоордун алкагында ал жакта да көгүлтүр отту бөлүштүрүүчү станциялар курулат. Ушу жаңы жылдын астында Газпром өзүнүн сүйлөшүүлөрү менен Өзбекстандан газды алып түштүктү камсыз кылып берди. И быйыл дагы газ стабилдүү болот. Эми мен антип кепилдик толук бере албайм, бирок Газпром айтып атат, биз ошол бардык өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, газды үзгүлтүксүз камсыз кылып беребиз деп. Бирок терең караганда азыр мына майлы суудан Ошко тартат газ түтүгүн. Кийинкиси ошол Баткендеги изилдөө чалгындоо иштери жүрүп атат. Аердеги газдар табылса, андан тартып келет. Анан үчүнчүсү жана жыжынный газ менен, бул суютулган газ менен иштешет да. Ал эми Газпром Кыргызстан компаниясы газдын баасын көтөрүү керектигин айтат. Анткени бүгүнкү тарифтер ишканага пайда алып келбей жатат. Мы просим не сразу, там в течение 10 лет. Биз газга болгон баанын тез арада эле көтөрүлүшүн айтып жаткан жокпуз. 10 жыл аралыгында ай сайын 3-5%га көтөрүлүп турса болот эле. Ал жөнүндө өкмөт менен тагыраак сүйлөшүүлөр болот. Компания азырынча Чүй жана Бишкек аймагын газ менен камсыздайт. Маселен, келерки жылдын күз айларына чейин Борбордогу 10 жаңы конушка жана Чүйдүн 35 айылына жаратылыш газы жеткирилет. Мээрим Бакир кызы, Элдияр Асанбаев, Коомдук биринчи канал. Арменияда электр энергияга болгон тарифтин жогорулашына каршы митингдер болуп жатат. Наразычылык акциялар Гөмрей жана Ванадзор шаарларында өттү. Өткөн аптада Армениянын коомдук кызматтарды жөнгө салуу мамлекеттик комиссиясы электр энергиянын 1 киловаттын 1 августтан тарта жогорулатуу чечимин кабыл алган. Арменияда бүгүнкү күндө электр жарыгына болгон баа 41,85 драмды түзөт. Кыргыз сомуна которгондо бул сумма 5 сом 28 тыйын. Ошондо Арменияда жарыкка болгон бааны 16%га жогорулатуу сунушталып жатат. Ошондо 48,78 драм же 6 сом 18 тыйын. Ошол эле учурда Арменияда орточо айлык $200 түзөт. Белгилей кетсек, Кыргызстанда электр жарыгына болгон нарк дүйнө жүзүндө эң арзан деп эсептелет. Кыргызстандын энергетика министрлигинин маалыматында баалар төмөндөгүчө. Кыргызстан 70 тыйын, Тажикстанда 2,21 цент же 1 сом 30 тыйын. Кыргызстанга караганда 2 эсе кымбат. Өзбекстанда 5 цент сом менен 3 сом, 3 эсе кымбатыраак.
Орусияда 6,2 цент же 3 сом 72 тыйын, Кыргызстандан 4 эсе кымбат. Кытайда 7 цент, тактап айтканда 4 сом 20 тыйын же 5 эсе кымбат. Казакстанда 11,4 цент, сом менен алганда 6 сом 84 тыйын. Ошондо Кыргызстандан 7 эсе кымбат. Ал эми Молдовада жарыктын баасы эң кымбат, 14,4 цент же 8 сом 6. Жумгал районундагы 40 кыз ашуусунда электр чубалгысын тартуу иши аяктады. Бул тууралуу Нарын облусу боюнча буйрутма алган техникалык көзөмөлдүн өкүлү Талантбек Касманбетов билдирди. Анын айтымында датка кемин көмөк чордонундагы иштер аба райындагы өзгөрүүлөргө карабай өз нугунда жүрүп жатат. Расмий кабарлардан жаңыдан элчилик кызматын баштаган 5 мамлекеттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевке ишеним грамоталарын тапшырды. Улуу Британия, Казакстан, Корея, Малайзия жана Вьетнам мамлекеттеринин элчилери Кыргызстан менен буга чейинки ар тараптуу алакаларды улантып, жаңы пландарды ишке ашырууга бел байлады. Темага кененирээк Элиза Нурматова токтолот. Чет өлкөлөр менен Кыргызстанды байланыштырган негизги багыт экономика жана билим берүү тармагы. Бүгүнкү күндө Улуу Британия менен Кореяда миңдеген кыргыз студенттери заман талабына жараша билим алууда. Мен бир жумадан кийин өз өлкөмө барып, алдыда ишке аша турган пландар тууралуу маалымат берем. Биздин өлкө кооз жаратылышы бар Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар. Андыктан бизде бирдиктүү көп долбоорлор ишке ашат деп ишенем. Мен буга чейин эки өлкө ортосундагы байланышты улантууга аракет кылам. 2013 жылдын ноябрь айында Алмазбек Атамбаевдин биздин өлкөгө иш сапары менен барышы биздеги алакаларды жакшыртууга чоң дем берди. Чогулуп ишке ашыра турган план. Ал эми коңшу Казакстан менен байланыш баарынан жакшы. Былтыр эки өлкөнүн товар алмашуусу $1 миллиард жакындаган. Наши двусторонние отношения развиваются очень динамично, особенно... Эки өлкөнүн кызматташтыгы азыр абдан жакшы деңгээлде. Эми Евразия экономикалык бирлигине киргенден кийин мындан да жакшырат. Анткени баарыбызда 170 миллион калкы бар рынокко чыгууга жол ачылат. Договора странами интеграционного процесса. Жаңыдан дайындалган элчилердин ишине ийгилик каалаган өлкө башчы 5 мамлекет менен тең байланышты күчөтүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар экенине токтолду. Мамлекеттер аралык кызматташтыкты күчөтүү элчилерден түздөн-түз көз каранды. Кыргызстан страна, которая хочет дружить со всеми странами, активно работать. Кыргызстан бардык мамлекеттер менен чогуу мамилени чыңдоону каалаган өлкө. Мындай аракеттерди ишке ашырууда элчилердин орду зор. Биз дайыма дипломатиялык алакасы бар мамлекеттер менен байланышты бекемдөөгө кызыктарбыз. Тышкы байланыш көп элдин өнүгүүсүнө салым кошуп, ынтымагын арттырат. Ишеним барактарын тапшырган 5 мамлекетте Кыргызстан тажрыйба ала турган багыттар көп. Алардын эң алдыңкылары өнүккөн экономика жана туризм тармагы. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, 1 канал. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык Эринес Отурбаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Мамлекет башчынын башка жарлыктары менен Кыргызстандын Австриядагы элчиси Эрмек Ибраимов Вена шаарындагы резиденциясы менен эки ишти айкалыштыруу боюнча Чехиядагы, Словакиядагы, Польшадагы жана Венгриядагы элчиси болуп, ал эми Кыргызстандын Кувейттеги элчиси Жусупбек Шарипов Эль-Кувейт шаарындагы резиденциясы менен эки ишти айкалыштыруу боюнча Мароккодогу жана Иорданиядагы элчиси болуп дайындалды. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бүгүн Россиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын депутаты Николай Иванов менен Беларусиянын улуттук жыйынынын өкүлдөр палатасынын депутаты Вадим Девитовскийди кабыл алды. Жээнбеков Ысык көлдө өткөн шериктештиктин балдары 2015 аттуу 3-чү эл аралык маданий жана билим берүүчү форумга катышканы үчүн Россия менен Беларусиянын парламент депутаттарына ыраазычылыгын билдирди. Меймандар улуу ата мекендик согуштагы Совет элинин эрдигин кеп кылышып, өлкөлөрдүн ортосундагы биримдик менен ынтымакты бекемдөөгө багытталган бирдиктүү иш-чаралардын маанилүү экендигин белгилешти. Баткен жергесинде жугуштуу оорулар алдын алынууда, ал эми Ош шаарында улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө арналган 10 долбоорго баа берилди. Эми ушул кабарлар менен Ош студиясы программабызды улантат. Кутман, кечиңиз менен сиз эфирдесиз. Рахмат, Лунара, саламатсыздарбы? Кыргызстан Бириккен Улуттар уюму биргелешкен жетектөөчү комитети тынчтыкты курууга багытталган 10 долбоорго баа берди. Долбоорлор өлкөнүн түштүк аймактары үчүн иштелип чыккан. Мындан улам өкүлдөр да Ош шаарына чогулду. Тынчтык менен туруктуулукту сактоо үчүн кандай аракеттер көрүлдү? Комитет өкүлдөрү аткарган иш аракеттери менен журналисттерди тааныштырды.
Кыргызстандын түштүгүндө улуттар аралык ынтымакты бекемдөө жана толеранттуулукка багытталган 10 долбоор иштеп жатат. Аларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фонду $15 миллион каражат бөлүп берген. Аткарылган иш-аракеттерге баа берүү үчүн Кыргызстан буунун биргелешкен жетектөөчү комитети жана башка тиешелүү тараптар Ош шаарында чогулуш өткөрдү. Это только начало работы в рамках фонда по миростроительству. Менимче бул тынчтыкты орнотууга болгон аракеттердин алгачкысы гана, экинчи фазасы да болуш керек. Буунун баш катчысы Пан Ги Мундун келиши менен бул саамалык мындан ары да колго алынары билинди. Андыктан долбоорлор 2018 жылга чейин уланат деген ойдомун. Ош шаардык мэриясынын коомдук кабылдамасы тынчтыкты куруу долбоорунун каржылоосунда ишке кирген. Бул жерде шаардыктардын арыз муңу кабыл алынып турат. Ар бир арыз каттоого алынат. Демек жоопсуз да калбайт. Кайрылып келген кээде арыздар каралбай калат эле, ушул жерде регистрация болуп, андан кийин ошол тиешелүү жетекчилерге жеткенден кийин алар өзүнүн мөөнөтүндө, өзүнүн баягы мыйзам чегинде белгиленген мөөнөтүндө ошол жарандарга жооп берилишип, мен ойлойм ошол карапайым тургундар менен ошол бийликтин өкүлдөрүнүн ортосунда мындай бир жакшынакай карым-катнаш түзүлдү деп ойлойм. Жарандарды кабыл алуу борбору 1-июндан баштап ишке кирген. Бүгүнкү күнгө карата 400 адамдын арызы каралды. Кээде эшиктин оозунда өчүрөт болуп, адамдар кире албай, 2 күн 3 күн туруп кетип калган күндөр да болгон да. Азыр мына келип эле сразу документтер тапшырып, мынаны сүйүнүп отурам, көрүп кете албай. Ал эми бул тест борбордо мектеп окуучулары тынчтыкты куруу сырларын өздөштүрүүдө. Менин коопсуз мектебим окуусуна мектеп лидерлери тандалып алынган. Долбоордун алкагында катышуучулар адам укуктары, чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу жана каршы туруунун негиздерин окуп жатышат. Дагы бир долбоор балдардын бош убактысын эске алуу менен ишке ашууда. Ош шаарынын Ак Буура аймактык кеңешиндеги эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду шаардык мэрия жана жашоочулар тарабынан балдар аянтчасы курулган. Ушундай аябай жакшы кошуну колоңдор менен бирге достошуу мамилесин өнүктүрүү максатында болуп атат да. Азыр абдан биз кубанып турабыз. Ал жерде махаллаларда 6 жатаканада 2000дей бала бар да. Ошо 2000 баланын бактылуу балалыгы деп эсептеймин да. Бул долбоорлордун негизги максаты улуттар аралык ынтымакты бекемдөө. Аларды ишке ашырууда шаар тургундарынын ролу чоң. Себеби тынчтыкты эл курат. Ал эми бул алардын аракетин колдоо менен гана жардам көрсөтө алат. Актилек Гүлжигит кызы, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтарына таянсак, жылына 2 миллиардка жакын адам ич өткөк оорусу менен жабыркайт. Ошол эле учурда миллиондогон адам оору өтүшүп кетсе, жарык дүйнө менен кош айтышат. Күн кескин ысыганда күч алуучу бул ооруну алдын алуу боюнча Баткен жергесинде айылдык ден соолук комитеттери менен биргеликте медициналык кызматкерлер түшүндүрүү иштерин күчтөндүрдү. Аймакта абал кандай жана балдарды бул ооруудан кантип сактоо керек? Аймактык кабарчыбыз Адылбек Акматов жооп издеди. Жемиштер шыққан уақ, бұларды барын жууп тазалап балдарга беришсин. Баткен областында 1000ден ашык адам ич өткөк оорусу менен катталды. Өзгөчө жаш балдар жабыркап жаткан бул илдеттин алдын алуу үчүн жер-жерлерде түшүндүрүү иштерине өзгөчө маани берилүүдө. Жалпыга тарап кетпеш үчүн жер-жерлердеги айылдык ден соолук комитеттери да активдүү ишке киришти. Балдарга ысмалап калса же кусуп калса тезирээк ФАПка барышыны же Баткенге барышыны айтып атабыз. Көбүнчө биз азыр мигранттардын карата тайнет энелер ошолорго көбүрөөк басым жасап, ошолорго барып жакшыраак түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. 4000ге чукул какташаган чек айылында таза суу тартыш. 1985 жылы ич өткөк оорусу айылда массалык түрдө тараган. Жугуштуу оорудан чочулап калган айылдыктарды күн сайын кыдырып, көзөмөл жүргүзгөн дарыгер Жумагүл Бабаеванын айтымында өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы жугуштуу чек карын оорулары кыйла азайган. Ич өткөн адам 4 адам бар дегенден келдим, азыр карап чыктым бардыгын. Ооруган адам 2, шарпат эже жакшы состояниясы, ар бир небереси азыр больницада, азыркы убакта инфекцияда дарыланып лечение алып жатат. Ичи карын ооруларынын көбөйүшүнө коңшу өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылып келген же коопсуздугун тастыктаган документтери жок азык-түлүктөр да себеп болууда. Ал эми коомдук тамактануучу жайларга санитардык текшерүүлөрдү жүргүзүүгө мамлекет тарабынан чектөө бар болгондуктан өзүн өзү билип талаа түздө каалаганда тамак бышыргандардан да жугуштуу оорулар жайылууда. Чейги карын ооруларынын көбөйүшүнүн баягы негизги мезгили болуп аткан учур.
Ал эми ошол эле учурда ар кандай баягы кошуна мамлекеттерден келип аткан сапаты шек туудурган даяр жана жарым даяр продуктылар, ушул азык-түлүктөр келип атпайбы? Ошолордун арасында ошо өзүнүн жашоочулардын өзлөрүнүн жеке гигиенасын сактабай, туура эмес жууп, туура эмес колдонгон учурлардан болуп атат. Жеке ишкерлердин азыр саны көбөйүүдө. Ал эми санитардык көзөмөл тарабынан каалаган жерди кирип, каалаган мезгилде текшере албайбыз. Ошондуктан бул оорулардын таркашына азык-түлүктөр аркылуу жол шарт түзүлүп атат деп айтсак болот. Жугуштуу оорунун алдын алуу үчүн эң башкысы тазалыкты сактап, жаш наристелердин кайнатылган суу менен камсыздоо керек. Ошол эле учурда эскирген жемиш азыктарынан оолак болуу зарыл дейт дарыгерлер. Адылбек Акматов, Рызбек Мазайтов уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Чек Айылы. Берүү сандан ары Бишкек студиясынан уланат. Лунара. Рахмат, биз болсо программабызды улантабыз. Быйылкы жазын жаанчыл келиши дыйкандар үчүн суу тартыштыгын жарата элек. Чүй облусунун Аламедин району дыйкандары быйыл негизинен жашылча жемиш жана кылкандуу дан эгиндерин өстүрүшкөн. Дыйкандардын азыркы абалы менен кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев таанышып келген. Аламедин районундагы ветка дыйкан чарбасы мына бул өзүңүздөр көрүп тургандай сугаруунун фрегат аттуу системасын колдонот. Бул агрегат алыстан караганда бир орунда тургандай эле сезилет, бирок бул өзү акырын ордунан жылып, бир күндө 7-8 гектар жерди сугарууга жөндөмдүү. Аламедин районундагы ветка дыйкан чарбасы сугаруунун бул ыкмасын 80 жылдан бери колдонуп келе жатат. Учурунда бул агрегатты Америкадан алып келишкен. Азыр Кыргызстан боюнча саналуу эле чарбаларда калган. В прошлом году, благодаря тому, что засушливый год был. Өткөн жылы ушул малда суу жетишпей аябай кыйналган болчубуз. Быйыл жаз жаанчыл келип бизге жакшы болду. Сууну кенен кесире алып жатабыз. Дыйкандардын бир эле көйгөйү бар. Ал өндүргөн продукциясын сатуу маселеси. Эгер чек аралар ачылып калса, бизге жакшы болот эле. Аламедин районунда 26 000 гектар сугат жер бар. Райондун ылдыйкы аймагы жашылча жемиш өстүрсө, өйдөнкү аймагы көп жылдык чөп менен кылкандуу дан эгиндерин эгишкен. Быйыл жылдагыдай суу тартыштыгы байкала элек. Суу жетиштүү. Суарып атышат элдер заявкасын берип атышат. Бүгүнкү күнгө 21-22 куб суу алып атабыз күндөсүнө. Ылдыйкы зонада Октябрьский, Виноградныйда овощеводдор бүт бар тең эле, Мраморныйда. Өйдөнкү зона болсо бүт бар эле многолетка менен зерновой. Клубника, Көкжарда клубника, аяқта да овощевод и клубника бар. Биде чабылгандан кийин массовый болуп калат да, бүт бар тең суу сурап калышат. Анын үстүнө казырден капустандагы азыр рассадасын тигип атышат. Аламедин району бир жылда 138 миллион куб метр суу керек дейт. Учурда дыйкандар 60 миллион куб метр суу алышкан. Өмүрбек Телебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал. Бүгүн укук коргоочулар менен жарандык активисттер Ак үйдүн алдында жогорку кеңештин депутаттары Конституцияга киргизип жаткан толуктоолорго каршы митинг өткөрүштү. Кенен эле кийинки материал. Нужны нам изменения в этой Конституции или нет? Каршылык акциясына чыккандар Конституциядан колуңду тарт деп кыйкырып жатышты. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы болгондор демилгечилердин чыгышын жана түшүндүрүп берүүсүн талап кылышты. Митингге чыккандар Конституцияга кирип жаткан кезектеги өзгөртүүлөр адам укугун бузууга алып келерин билдирет. Шейшемби күнү парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитети баш мыйзамга кирип жаткан өзгөртүүлөрдү референдум жолу менен бекемдей турган мыйзам долбоорун колдоду. Өзгөртүү киргизип жаткан демилгечилердин бири депутат Феликс Кулов. Групповых целей или личных, индивидуальных целей за счет всего общества. Белгилей кетсек, каршылык акциясына чыккандардын көбү Бишкекте өз ишин баштаган. Бизге баары бир эмес форумунун катышуучулары. Алардын ичинде укук коргоочулар, жарандык активисттер, саясий кыймылдардын мүчөлөрү бар. Форумда алар демократиялык принциптер жана конституциялык реформа маселесин талкуулаган. Форумдун айрым катышуучуларынын айтымында иш-чара Сорос Кыргызстан фондунун каржылык көмөгү менен өттү. Кийинчерээк митингдин уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Нурбек Токтакунов Кыргызстандагы АКШнын убактылуу элчиси Ричард Майлс менен жолукканы боюнча видео интернетте жарыяланды. Тасмада элчиликтин номери менен Уна президент коомдук уюмунун кеңсесине киргени көрүнүп турат. Бирок алар эмне тууралуу сүйлөшкөнү белгисиз. Бул тасма боюнча биз Нурбек Токтакунов менен байланышууга аракет кылдык. Тилекке каршы анын телефону өчүрүлгөн болду. Селфи-мания кыргызстандыктарга да келип жетти. Албетте өзүңүз смартфон аркылуу сүрөткө тартып аны социалдык тармактарга жүктөө бир караганда айыпсыз деле кызыгуу. Бирок психологдор селфи-маниянын ооруга айлангандыгын, айрым учурларда ал адамды ыңгайсыз абалга кептирин, кээде өлүмгө да алып келерин айтып коңгуроо кагууда. Жакында эле Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын айрым студенттери адам өлүктөрүнүн жанында сүрөткө түшүп, аны эл алдына койгон. Коомчулуктун катуусунда кабылган окуянын чоо жайы Чынар Капарованын материалында.
Азыр сүрөткө тартуу же сүрөткө түшүүдөн оңой иш жоктой. Болгону колуңа смартфонду алып, өзүңдү каалаган жерде сүрөткө тарта аласың. Мына ушундай жол менен медицина окуу жайларынын студенттери адам өлүктөрүнүн жанында сүрөткө түшкөн. Мына бул кадрларда 7 кыздын өлүк жанындагы жайдары сүрөттөрү даана көрүнөт. Алардын бул кылгандары социалдык тармактарда катуу талкууга алынып, нааразылыктарды жаратты. Ишти иликтей келгенде өлүкканада бул күнү Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери практика өткөндүгү белгилүү болду. Бардык чогулган материал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө берилип атат. Ал жактан юридикалык ба, андан тышкары кийинки териштүү иштери жүргүзүлүш керек. Биздин алган маалымат боюнча белки студенттер менен дагы жанагы окутуучулар менен, анан моргтун кызматкерлери менен дагы мындай сурак тарабында иштер жүргүзүлгөн. Ал эми медициналык академия бул боюнча студенттердин арасында түшүндүрүү иш чарасын жүргүзөбү. Белгисиз, анткени окуу жай биздин каналга комментарий берүүдөн баш тартып, өлүккана бул окуу жайдын карамагында эмес, ал башка мекеме деген жооп узатты. Эгерде бизге ал студенттердин аты жөнүн беришсе, анда алар менен иш алып барабыз. Бизге сүрөт жүктөлгөн социалдык тармактын дареги да белгисиз. Андыктан эч кандай жооп бере албайбыз. Ошол эле учурда соттук медициналык экспертиза мекемеси практика өтүү үчүн келген студенттер өлүкканага телефондору жана башка булөңдүү каражаттары жок кириши керек деп жооп айтты. Адам өлүктөрүнүн жанында сүрөткө түшүү окутуучулардын дагы кайдыгерлиги дейт мекеме кызматкери. Бул случайны мен мага главный следственный управлениянын сотрудниктери келгенде гана билдим, көрсөткөндөн. Анан кийин дальнейший сотрудничать эттик алар менен. Кайсы эмнелер, кайсы күндөрү болгон, акырын отуруп, акыры ошол кишини таптык. Жаштардын мындай жүрүм туруму кимди болбосун ойлондурбай койбойт. Психологдордун айтымында селфи жасоону каалаган адамдар өздөрүн көрсөтүүнү сүйгөн мүнөзгө ээ. Айрым учурларда мындай мүнөздүн дагы тескери жагы бар экендигине ынанып отурабыз. Бирок келечектеги дарыгерлердин бул аракеттери моралдык талаптарга жооп бербейт. Тескерисинче, алардан кандай адис чыгат деген чочулоону пайда кылат. Сдвиг ценностных ориентаций. Бул кылык баалуулук сапаттардын жоголгондугунан кабар берип турбайбы? Медик студенттер кылык жоруктарынын этикалык тарабын такыр ойлонушкан эмес. Тилекке каршы этикалык нормалар туурасында студенттер жогорку курстарга барганда гана түшүнө баштайт. Психологдор смартфонду колго алып, дароо сүрөткө түшө салуу жана аны тармактарга жүктөө, жөнөкөй айтканда, селфимания ооруга айланды деп коңгуроо кагууда. Албетте ооруну дарыгер дарылайт. Бирок келечектеги дарыгерлердин тарбиясы бүгүнкүдөй болсо, анда алар кимди эмнеден сакайтып, кимди кандай абалга кептери кооптондурат. Чынар Капарова, Эльвира Сатыбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук биринчи канал. Шаршембиден негизги кабарлар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.